Мекендештер, баягы эле крыша боюнча видео. Карасаңар, илгери ушундай эле курулчу крышалардын баары тең. Мына мындай кылып көрүнөрбү, э? Мынакей. Мындай болуп курулчу. Бул көрдүңөр, ушул могу проветривание да, шамал өтөт мынаяктан. Бирок могунун ачык болуп турат, бул ичине көгүчкөн чымчыктар кирип, мындай айтканда, кашасын чыгарып аткандар. Бирок эң негизгиси шамал жүрүп, мунун ичи ысыбайт, үйдүн ичичи. Мунуку мисалы жаап коюптур муну. Мунуку ысыйт. Бирок булуку шифр экен, шифр ысыкты көп өткөрбөйт. А могу металл черепицалар булар ысык тартат. Анткө үчүн могу краска да булчу. Бул баягы өңү цветной металл черепицалар баары тең ысык тартат. Момундай мисалы үчүн оцинкованный болуп, же мындай баягы мындайларды койсоңор, булар баягы күндү тартпайт өзүнө. Бирок ошончо деле ысыйт. Мына могуну карасаңар, мунукун болсо мынтип кичинекей вент зазор жасап коюптур, решетка. Бул да аздык кылат, бул деле ысыйт. Муну ушул чоң чыгып турат кукушка, ошондой эле размерде кылып решетка кылып жасап коюш керек болчу да негизи. Могу конкретно эле ысыйт. Мунун ысык эч жактан чыкпайт. Бул только уж ичине эле давить этет да. Бул тарапта деле ошондой экен. Мынакей. Мунун баары тең ысыйт. Ысык тартат. Анан бул негизи кандай кылыш керек? Муну ысыбаш үчүн. Мунун астында сайдингте атайын решеткалар коюлат. Аба ушактан кирет, анан чокудан чыгыш керек. Чокудан чыгарыш үчүн ошо тетинде болгон вент шахта чыгарыш керек. Же болбосо атайын ротолайн деп коет. Шамалдын иле менен өзү айланып соруп турат да. Беркинде жөнөкөй простой бар. Ал 2000 сомго арзаныраак, жана мындай айландыра турган менен алсаңар, ал 2000 сомго кымбатыраак. Бирок ошол кадимкидей чатырдын ичинде дагы мынтип шамалданып турат да мекендештер. Ошондой жанагындай вент выходду койдурам десеңиздер, ал мына могу төмөнкү номерди коюп коем. Домвент деген компания бар. Ошолор алып келип атышат. Булар баягы биринчилерден болуп Кыргызстанга алып келип аткан компания. Вот ошолорго кайрылсаңар, силерге и консультациясын да берет, и алар вентиляцияда жазышат. Мен мисалы үчүн ошол компания менен иштешем да. Баягы мен бул жерде как эми реклама деп да ойлоп койсоңор деле болот. Бирок ал мен компаньоным да мындай айтканда. Ошол жерден барып өзүңөр деле алып кетип берсеңер, орноткону где-то 5000 сом турат. 5000ден өйдө турат. Бирок тиги ротолайн где-то 10-12 миң сом турат да баасы. Барып ушул телефонго чалсаңар, силерге көбүрөөк маалымат берет мекендештер. Саламатта болуңар.